Саламатсыздарбы, Кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Апта аягында программасы эфирде. Бүгүн биз саясий партиялардын азыркысы, келечеги, деги эле алардын акыбалы кантип атат деген маселеге токтолмокчубуз. Себеби парламенттик демократияны өнүктүрүү жолуна бекем турдук деп 2010 жылдан кийин биз парламенттик башкаруу системасына өткөн соң мурдатан келаткан партиялык түшүнүк деген нерсе Кыргызстанда кескин арада өтө баш айланткан, башаламан жагдайга түшүп кетти деп сындар көп айтылып атат. Анын дагы бир көрсөткүчү мына азыр жакынкы күндөр өтө турган жергиликтүү шайлоолордун алкагында дагы аябай көрүнүп атат. Мына ушул нерселердин тегерегинде сөз кылган турабыз. Алгач сөздү бул партия дегендин өзү кандай болуш керек табиятында, биздеги көрүнүштөрү кандай болуп атат, акыбалы кандай деген суроого бир аз токтолсок да, четинен аксакал катарында сиздер сөз. Рахмат. Эми Кыргызстанда мындай уникалдуу өзүнүн бир тарыхы бар да, саясий партиялардын кандай жаралып калганы. Өзүңөр билесиңер, биз баягы Советтер Союзунун убагында тоталитардык, авторитардык мындай режимде чоң мамлекетте бир 15 союздук республиканын бирөө болуп Кыргызстан баягы Москванын гана айткан сөзү менен оокатыбызды кылып келгенбиз да. Өз алдынча бизде эч кандай укугубуз жок эле да. Ошондо биринчи баягы демократиялык мамлекетти курабыз деп баягы Кыргызстан демократиялык кыймылы түзүлүп, башка коомдук уюмдар түзүлүп, анан алар деген өтө мындай кыска мөөнөттүн ичинде абдан активдүү катышып баягы коомдук саясий иш-чараларга. Анан өзлөрүнүн баягы биринчи декларациясын кабыл алып, мисалы суверендүү көз каранды эмес Кыргызстан деген декларацияны КДК кабыл алган да, кыймыл болуп тургандачы. Ошонун баарын тең анан 93-жылдагы конституцияга ошонун көпчүлүк баягы жоболордун баары ошо кирип калды да, түздөн түз. Азыр мактап атышпайбы, эң жакшы конституция болчу деп. Ошондон кийин мындай болду да, эми бул кыймылдын кереги барбы же жокпу деп ушундай бир эканчы болуп, ошо Кыргызстан демократиялык кыймылынын ичинен өзүнчө топтор бөлүнүп партия түзө башташты. Ошондо бул деген өтө мындай табигый көрүнүш болуп калды да, мыйзам ченемдүү. Себеби биз деген коом өнүгүп бараткан сайын улам кийинки баягы жаңы тепкичке өзүбүз эч ким бизди окуткан жок да. Эч ким бизге мындай университеттин бүткөн жокпуз партия деген экен. Баягы кырдаалга жараша бириге калган чоң күч катарында мисал болуп берди да. Эми баягы негизги чоң кыймыл келип мындай бөлүнүп, арасынан топтор чыга баштаганы бул деген өзүнчө конкреттүү түрдө саясий бир мындай шарттарды туура көрүшүп, анан баягы тилектештер, шериктештер бирге баштайт экен да. Ошондон кийин саясий партиянын эмне айырмасы бар коомдук кыймылдан деген суроо өзүнөн өзү туулуп чыгат да. Саясий партия деген бул мына азыр бул мындай да, ар бир мамлекеттин келечегиндеги эң чоң инструментарий деп коет да муну деген. Ошо партия аркылуу ошол бийлик бутактарынын баары түзүлүш керек, президент шайланыш керек, ошол аткаруу бийлиги, башка бийликтер мисалы мына мыйзам чыгаруу бийлиги дегендей. Анан эч кандай тажрыйба болбогондон кийин албетте Кыргызстан өзүнүн баягы мындай жаш баладай болуп тай басып, уламдан улам баягы калыптанып, уламдан улам ушу жолго түшө баштады да. Анан кийин ошол мына азыр саясий партия боюнча мыйзамдын автору катары мен айтып коеюн, ошо биринчи жолу ушу мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттарында ушу саясий партия жөнүндө мыйзамды мен жазып чыкканда уккусу келишпейт да. Эмне кыласың эми партияны, койчу, партиянын бизге эмне кереги бар деген сөздөр бул кадимки ошол убакта мындай көрүнүш болгон да, табигый көрүнүштөр болуп турду. Анан кийин биз айтып аттык, партия биз каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир биз партия аркылуу мамлекетти бүт баарын калыптандырып, мамлекеттин институттары түзүлө баштайт деп отуруп кабыл алынып калганда, бул өтө либералдуу. Мындайча айтканда, бир дагы саясий партия түзүүгө эч кандай баягы жасалма тоскоолдуктарды жок кылууга аракет кылганбыз да. Мына ошол мыйзам бүгүнгө чейин иштеп атат. Мына бүгүн мен акыркы интернеттен карасам 223 партия бар деп жүрүшөт. Эми кичинекей Кыргызстан үчүн бул албетте аябай эле көп. Бирок муну указ менен, көрсөтмө менен жогору жактан азайтып, аны мындай чоң кыла албайбыз. Бул өзүнүн табигый баягы саясий күрөштөгү жолдорун басып өтүп, акырындык менен отуруп, алсыз партиялар, аз партиялар, ресурсу мындай начар партиялар мисалы, алар деген баягы чоң күрөшкө катыша албай калса, өзлөрүнүн баягы тилектеш маселе табигый жол менен чечилиш. Табигый жол менен ошо чоңое баштайт да партиялар. Айнур, азыр биз партия деген түшүнүктү биздин коомчулук канчалык деңгээлде түшүнүп кабыл алып атат? Мен ушул коомчулук тарабынан өзүм
жеке пикиримди айтып кетейин. Бирок ошол менин пикирим көбүнчө биздин жарандарыбыздын ошол пикирине туура келет деп ойлойм. Биздин жарандарыбыз мына партияларды шайлоо убагында эле эстешет. Негизи мындай чын-чындыкка келгенде. Анткени партия мына партиялар сиз айтып атасыз 2000-жылы 99-жылы закон кабыл алган, кийин 2007 жылы биринчи жолу парламентке аралаш түрдө киришкен. Андан тышкары мына 10-жылы парламентаризм деген ошондо биринчи жолу угулду да. Ошондо жогорку кеңеште жалаң эле партиялардын курамы менен түзүлгөн. Туурабы? Кийин 12-жылы бүт шаарларда партиялар өкүлдөрүн коюп, талапкерлерин коюп, анан кийин ошол жергиликтүү кеңештерде эле партиялар менен түзүлүп калышты. Бирок азыркыга чейин биздин элдер жалаң эле шайлоо убагында партияларды угат, анан кийин сессия, жогорку кеңештин сессияларынын чыр-чатагында эле ошого эле көңүл буруп калышат да. Башка убакта биздин жарандарыбыз партиянын лидерлерин эле тааныйт. Анан 5-6 белгилүү кишилерди ошол партиянын арасында. Анан кийин баягы азыркы убакта кээ бирки кандай десем чыр-чатак, анан кийин башаламан болуп атканда эле же бир депутатты, же башка депутаттардын эле аттарын билет, эмесин эле. Ошо ойдон негизги биздин жарандарыбыз көбү түшүнбөйт. Барага айткандай жаңы түзүлүш формасындагы көрүнүшпү же эмне? Бул негизи айткандай 25 жыл биздин эгемендүүлүгүбүз болгондо бери убакыт көп деп ойлойбуз да, бирок партияларга бул өтө кыска мөөнөт. Ошол убакта сиз айткандай баягы жаңы төрөлгөн баладай өзүнүн кадамдарын биринчи басып, көрүп, анан кийин баягы системага жараша, кандай десем, өзүнүн развитиясынан келип калат да. Мисалы үчүн эгерде биз азыр айтсак, биздин партияларды 2010 жылдагы жогорку кеңеш, сиз ошол жогорку кеңеште болгонсуз, азыркы курамы. Эгерде мындай карасак, бир эле партияга эле айырмасы болуп калды да. Болбосо ошол эле партиялар. Ошол эле адамдар, бирок кээ бир партияны карасаң, тааныбай каласың. Бул кече бир партияда болчу, азыр башка партияда. Форматтарын карасаң, бул партиялар вообще негизи бирөө социалдык партия, экинчиси ультра радикальный болуп калса. Ошонун үчүн биздин партиялардын өзүнүн баягы ориентиры, багыты дагы биздин жарандарыбызга белгисиз дейбиз да. Ошондуктан баягы ошого карата биздин мыйзамдын сапаты дагы анчалык бийик эмес. Деңгээли өтө ылдый деп ойлойбуз. Ошо менен дагы бир тыкыз эмеси бар да. Байланыш бар. Сиздин пикирде кандай болуш керек эле, кандай болуп атат? Негизи партиялар жөнүндө кеп болгондо мен ушу партиянын башында турган парламентаризмди башталгым келип атат да. Себеби парламентаризмдин өзөгү, анын форматы, өзүнүн турпаты ушу партиялардан башталат да. Жанагы дарактын өзөгү болбосо ал шамалга туруштук бере албай кулайт дегендей эле да. Парламентаризм бул илимий тилде айтканда бул ушу жана парламент үстөмдүк кылган үстөмдүгүнүн үстүндө мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигинин функциялары так бөлүнүп бекиген мамлекеттик системаны айтабыз да. Эми ошо парламентаризмди биз куралдыкпы мамлекетте же куралган жокпузбу? Мен айтам, жок, куралган жокпуз. Парламентаризмдин П деген тамгасына келген жокпуз. Себеби партиялардын түзүмү, так ошо сиз айткан партиялардын иштеши болуп атат. Партия деген эмне? Партия бул грек тилинен алганда мамлекетти башкаруу искусствосу деп которулат экен. Латын тилинен алганда бул ошо мамлекеттеги саясий бийликке жетүүгө умтулган адамдардын тобу деп партияны билебиз. Эми ушул партиялардын өзүнүн саясий багыты, саясий идеологиясы, анын форматы, анын курамы, анын бир чоң бир максаты болуш керек. Биздин учурда тилекке каршы мына 200дөн ашык партия бар. Сиз айткандай, бүгүн кызыл желек көтөрсөк, эртең көк желек көтөргөн учурлар пайда болуп атат. Партиянын түзүмүнөн улам парламентаризмдин өзүн кыйратып атабыз. Партиялардын бүгүн мына канча деген шайлоо болуп атат, өзгөчө мына 15-жылкы азыркы жергиликтүү кеңештин шайлоосун алсак, эми жөө жомоктой болгон чоң нерселер айтылып атат, бирок партиялардын өзүнүн турпатына, анан өзүнүн форматына дал келбейт. Партиялардын идеологиясы жоголуп кетти. Тилекке каршы партиялардын курамы кандай куралып атат? Акчанын күчү менен. Жанагы тилек биз ушундай бир заманга келип калдык. Мурдуң кыш болсо да, оозуң кыш болсо да байдын уулу сүйлөсүн
деген заманға келдік. Ақшаң барбы, мандатты боласың. Ақшаң барбы, партияның құрамына киресің. Жөнөкөй мұғалімдер, дарыгерлер, интеллигенция, ошол эле журналисттер, легендарный парламентке окшобой калды. Чыныгы элдин өкүлдөрү парламенттин курамына кире албай калып атат. Мына ошондо партиянын түзүмү сынып, парламенттин өзүн биз толук түп тамырынан балта менен чаап атабыз деген. Жөн эле баягы жөнөкөй катмардын өкүлдөрү деп дагы кошо бериш дагы мүмкүн эмес ал жерге, туурабы? Ар бирөөнүн өзүңүз айткандай баягы бир кызыкчылыктагы, бир багыттагы, бир ойду карманган, чогуу бир деңгээлде иштеп кете турган бир топ болуш керек да. Албетте, бул жерде экономикалык, социалдык, саясий ар кандай тармактарда, багыттарда көз караштары бир, партиянын идеологиясы болот. Ошо партиянын идеологиясына, саясий максат багытына дал келе турган, жактырган адамдар келип куралат да. Ошол эле мен айткан дарыгерлер, интеллигенция, журналисттер, врачтар, элдин баардык катмарынан адамдар күйүп ышып партиянын идеясын көтөрүп, анын желегин даңазалай турган адамдар болуш керек. Бирок бизде андай жок. Анан айтмакчы, мына партия 4 типте болот экен. 4 типте. Бул биринчи классикалык тип, андан кийин кыймылдык тип деп айтылат, жанагы саясий клуб деп айтылат, анан авторитардык өздүк тип. Кыргызстанда биз анализ кылып көрдүк. Мына бийликте отурган өзгөчө бардык партиялар авторитардык өздүк типте. Себеби бардык партиялар бир адамга байланган, бир адамга көз каранды, ал адамдын айткандай болот. Мариям мырза, жогоруда белгилеп кеткендей, сиз мына 5-чакырылышта депутат болгон кишисиз. Дал ушул жаңы система менен келген курамда да. Азыркы сөздөргө кошуласызбы? Жасалма, сатылмалык жол, анан мындай түшүнүгү жок эле эптеп эле биригип ала койгон уюмдар. Эми негизинен бардык дүйнөдө партиялар негизги 2 бөлүккө бөлүнөт. Биринчи бөлүгү бул авторитардык партиялар. Бизде бүгүн ошону көрүп турабыз. Биз Кыргызстанда бардык эле партиялар авторитардык партиялар. Бул бир жеке саясатчыга байланган партиялар. Ал эми экинчи типтеги партиялардын бардыгы бул идеологиялык партиялар болуш керек. Бул партияларда бир идеологияга чогулган, максаты бир, бардыгын жасаган жумушу бир багытка багытталган саясатчылар чогулуп, анан ошондой партияларды түзүш керек. Бирок тилекке каршы биздин өзүбүздүн тарыхыбыз өз алдынча болгонубуздан бери 25 жыл өткөндүгүнө байланыштуу биз биринчи типтеги гана партияларды көрүп турабыз бүгүн. Ошондуктан биз айтып аткандай шайлоонун астында бир партиядан бир партияга секирип өтүп кетмей оңой же жогорку кеңешке барып алгандан кийин фракциядан чыгып башка бир фракциянын саясатын колдогонго оңой шарттар түзүлүп турат да. Бирок мунун бардыгы бүгүнкү күндө дагы көптөгөн саясий партиялар, уюмдар түзүлүп атканын көрүп турабыз. Мунун бардыгы өз орду менен иретке түшөт буюрса. Негизи партиянын мен жана типтерин айтып бербедимби? Партияны дагы экиге бөлүнөт. Бул ошо кыймыл баягы ишмердүүлүгү боюнча. Бул элитанын партиясы деп аталат. Анан бул дүйнөлүк практикада. Анан элдик партия деп аталат да. Тилекке каршы бүгүн мына сиз айткандай 25 жылдын ичинде легендарлуу парламентти эсепке албаганда элитанын партиялар келатат да. Курамындагы адамдар мына 200 партия дейли, ошонун ичинде бири-бирине шайлоодон шайлоого аттап жүрүшү бул өтө чоң көйгөй. Бүгүн партиялар тууралуу кеп айтканда биз 3-4 гана бир принципиалдуу маселени айткым келет. Биринчи, партиялар классикалык түрдө партия бул жерлерде, аймактарда комитеттер иштеп, штабтар ачылып, эл менен тыгыз иштеп туруш керек. Шайлоо бүткөндө дагы, шайлоо учурунда дагы. Тилекке каршы бизде шайлоодон шайлоого чейин жүрөт. Экинчи, партиянын курамын куруп атканда партиянын идеологиясы, максатына ылайыктуу адамдарды өзүнө тандайт. Өзүнүн сеткасы болот. Конкурстар аркылуу партиянын жетекчилигин алып келет. Кандидаттарды, мандат ала турган адамдарды дайындайт. Бизде андай жок. Акчаң барбы? Кел. Акчаң жокпу? Жок дегендей. Үчүнчү нерсе, тилекке каршы партиялар программасын түзүп атканда ушу адамдардын чыныгы, ушу жарандардын чыныгы муктаждыгын, алардын чыныгы жашоосун билбей туруп, ошо адамга жөн эле жаккан нерселерди убада кылган адатка айланып калды. Бул бара-бара партиялардын курамынан келген депутаттардын сапатсыздыгына алып келет да. Анан бул чоң трагедия. Кур эле убадалар менен жашай турган деңгээлге деп. Анан бул теориягачы дагы бир практиканы айта кетейин, жарандын коомунун өкүлү катары. Баягы парламентке, жергиликтүү парламент болобу же жогорку кеңешке ушундай биздин партиялар шайлоо убагында катышканда анан кийин баягы убадаларын бере башташат. Убадаларын бергенде элдердин тим эле баягы азыр биз Америкада жашап калгандай болуп калат да.
ар бир жарандарыбызга 50 000 сом төрөлгөндө, окуу акысыз транспорт, дагы бюджеттеги иши кылып убадалар көп. Анан кийин парламентке келгенде эле баягы убаданы унутуп калышат биринчиден. Унутуп калгандан дагы сурасаң, эми көрүп атпайсызбы, биз оппозициядабыз. Мүмкүнчүлүгү жетпейт, добушубуз жетпейт. Коалицияда болуп калса андай биздин партиялар, анда болсо алар айтышат, эми коалицияда бир эмес 3 партия, анан кийин баарынын көз карашы башка экен деп, ошентип биздин жарандарыбызга өкмөткө айтсак, акчасы жок экен деп акчасы жок. Ошентип эле шылтоо табылып калышат да ошол берген убадасына. Биздин жарандарыбыз ошондой алданып калгандай сезип калышат өздөрүн. Ошон үчүн баягы шайлоо убагында биздин шайлоочулардын деле мындай менталитети бир эме болуп калды да. Кандай болуп калды? Азыр кимиңер көп акча берсеңер аукцион болуп калды. Ошого биз добуш беребиз деп. Биздин даже шайлоочулардын көбү 5-6 партиялардын акчасын алып алып, биз азыр айтып атабыз, эң ушундай көйгөй чыкты, добушту сатып алуу деген. Ошону алып алат дагы, ошо ойдон кийин баягы көп айтат, Акаев айткандай өзүнүн билген партиясына добуш берет деп. Ошондуктан бизди жарандардын өкүлдөрү ошол берген убаданы эстетип турган үчүн биз ушундай депутат KG деген бир сайт ачтык. Электрондук сайт. Коомдук көзөмөл. Коомдук көзөмөл. Бул баягы жалаң эле жогорку кеңеш эмес, жергиликтүү кеңештердин сапатын сапатындагы биздин жарандарыбыз ошол сайтка эме кылып өзүнүн баасын берсе болот. Анткени ошол сайт жалаң эле баягы өзүнүн убадасын эмес, айткан сөзүн, высказыванияда өзүнүн позициясын билдиргенге биздин жарандарыбыз ошондой ошол сайтка кирип, бул депутат ушундай айтат экен, менин көңүлүм ошого жатат деп өзүнүн эмесин добушун берсе болот. Кийин ошондой бир рейтинг болуп калат да. Жасап атабы, жасап атпайбы? Бул аябай жакшы. Жанатан айтып атпайсыз, жанагы авторитардык өздүк формадагы партиялар өнүгүп кетти, көбөйүп кетти деп, жалаң эле ушундай болуп калды. Анан өткөн жылкы парламенттик шайлоонун учурунда биз бир топ баягы талапкер болуп чыккан, катышып жүргөн адамдар менен сүйлөшүп калсак, айрым бир партиянын өкүлдөрү айтат, бизде ким башкарып атканын билбейбиз, кимдин сөзүнө баш ийишти билбейбиз, тигил деле келип башкарып кетет, бул деле башкарып кетет. Анан эмнеге кошулуп алганыбызды түшүнбөй калдык деген дагы болду да. Анан экинчи жагынан сиздер айтып аткан ошо авторитардык өздүк формат балким биздин менталитетибизге ылайык келип, анан кийин ошон үчүн жашап Эми мындай да, мен азыр кичине улантып кетейинчи, мына жеңиштин айтканында дагы бул аябай партиялардын жана классификациясына, формасына көбүрөөк токтолуп атпайбы? Партиянын ички мааниси, маңызы кандай болуш керек да? Мисалы азыр дүйнөдө эң чоң бир тенденция азыр мына азыркы бүгүнкү биздин 21-кылымда мына бүт дүйнө жүзүн карап көрө турган болсок, азыр либералдык баалуулуктар бир тарапта болуп атат, консервативдик баалуулуктар экинчи тарапта болуп атат да. Алардын ичинде социал-демократиялык, же болбосо коммунисттик, же болбосо дагы толгон, мисалы партия зеленых деп атпайбы, жашылдардын партиясы, андайлар деле көп эле дечи мындай. Бирок негизги ушул эки чоң мындай агым бар да азыр. Биздин партияларда, Кыргызстандын партияларынын ичинде бир мындай таң калыштуу бир нерсе, эми ал деген өзү акырындык менен калыптанат болуш керек. Убакыт аябай тар болуп атат да, кыска эле мөөнөттө оңолуп кетпейт экен да. Бизде азыр партияларга эч кандай мүнөздүү болбогон убадаларды берип атышат да. Бул партиянын иши эмес. Мисалы бир жерге барып көпүрө салып, же бир жерге барып дагы бирдеме салып беребиз, же тигинтебиз, минтебиз деп чарба иштерине кирип кетип атат да булар. Системаны сунуштаган эч ким жок. Системаны сунуштаган эч ким жок. Системаны сунуштап, өзүлөрүнүн программасын алып чыгып, биз момундай кылабыз, биз могу баалуулуктарды эметебиз десе, анын ичинен ошо баалуулуктар үчүн күрөшөт да. Азыр деген ким көбүрөөк берет? Мисалы базарга барганда кимдин товары арзан, жана кимдин товары сапаттуу, ошону эле карагандай болуп шайлоочулар карап калды да. Бул негизинен түп тамырынан туура эмес да партиялардын. Шайлоого депутатка өткөндөрчү. Кечиресиз, тилекке каршымда болуп калды да. Саясий партия өзүнүн турпатынан бул саясий реформаны жасаш керек. Мамлекеттин стратегиялык багыттарын аныкташ керек. Улуттук программаларды аныктап бериш керек. Анан ошо саясий реформа деген эмне? Бул мамлекеттик конструкция, системаны оңдош керек деген да. Ал эми шайлоолордо биз аткаруу бийлигинин жумушун кылып атабыз да. Сиз айткандай көпүрөңдү салып берем, светиңди коюп берем, арыгыңды чаап берем. Бул болбогон нерсе.
Анан шайлоодогу убадаларды бир карап отуруп бирөө суроо берди да. Ушу депутаттар, келген депутаттар, болочоктоо депутаттарды кандай элестетесиң десе, мен айтып атам да, мен ушу депутаттарды, ана боло турган депутаттарды дарыгерлер сыяктуу элестетем дедим. Колдоруна перчатка кийип алып, масканы тагып алып, жана лабораториядагы чычкандарга эксперимент жүргүзөт го. Так эле ошондой болуп калды да. Элим деле мага таарымастыр, бирок ушундай болуп атат. Алат дагы элдин үстүнө туруп алып, кимдин наны жок, берип көрөйүнчү берет бекен, кимдин эти жок, берип көрөйүнчү берет бекен деген сыяктуу болуп калды. Анан жоопкерчилик боюнча убадаларды беребиз, жүйө жомокторду айтабыз, айтор ушу аткарылбаган нерселерди айтабыз дагы, эртең күнү ким сурайт? Сураганда тиги куудул тунар интермедиа коюп атпайбы? Депутат келип элдин алдына жооп берчи десе, эмнеге жооп берем? Мен сатып алгам да добушту деп. Көрдүңүзбү, ушуга келатабыз. Анан партиянын Кыргызстанды оңдош үчүн бир 4-5 мыйзамга жөнгө салыш үчүн өзгөртүү киргизиш керек. Биринчи, 200 партия бул өтө көп, 6 миллион элге. Аларды кыскартыш үчүн биз жанагы нормаларды жогорку кеңештин президенттин шайлоосуна босогону 9% кылып бекитиш керек. Жергиликтүү кеңешке 7% кылып бекитиш керек. Ошондо партиялар өзлөрү келет. Себеби айылда өсүп аткан алманы күйүп койсок ал жерге түшүп чачырайт. Аны эч ким тербей койсо ал чирип жок болот. Мына ошондой эле 200 партияны тим койсок, өзү биригет деп койсок, эртең ошол партиялардын ичинен радикалдуусу ар кандай партиялар чыгышы мүмкүн. Ошону жөнгө салуу бул азыркы отурган депутаттардын милдети. Кызыктар тараптарды издебей бири-бири менен аралашууда токтоп бири-бири менен аралаштырып коюш керек. Анан экинчи нормасы жанагы немеси бар экен да, башка мамлекеттерде шайлоо учурунда аткарылбаган убадаларды берсе, ошол шайлоодон четтетиле турган нормалар бар экен. Мына ошол норманы киргизиш керек. Мен сиздин сурооңузга жооп берип коеюн. Биздин менталитетибизге жараша ушундай партиялар барбы деп атасыз? Жок, андай эмес. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө Россияда да, Казакстанда дагы ушундай эле авторитардык партиялар бар дагычы. Биз идеологиялык партияны качан көрдүк? Биз Советтер Союзунда жашаганда коммунисттик партияны көрдүк. Мында идеологиянын негизинде бүт мамлекетти бириктирип, райондук компартиянын мүчөлөрү кандай кишилер болчу, канчалык күчү бар болчу, ошонун негизинде коммунизмди курабыз деп 70 жыл жашап келди коммунисттик партия. Бул идеологиялык партиянын классикалык түрү болот. Бүгүнкү күндө бизде эмнеге убадалар аткарылбайт деген суроодо ар бир партиянын туруктуу көз карашы болуш керек. Бүгүнкү күндө бир да партиянын туруктуу көз карашы жок. Ал көз караш ошол шайлоонун астында куралган курамга карайт, ошого карап өзгөрөт, программасы ошол кишилерге карап өзгөрөт. Анан жалаң эле программага популисттик идеяларды киргизип салышкандыгынан. Популисттик суроо берсе болобу? Кечирип коесуз. Мына 5-чакырылышта жогорку кеңештин депутаттары азыркы 6 созовко мындай салыштырса, сиз өзүңүз кандай мындай айырмасын көрөсүз? Негизи ошол эле курамы, көп деле өзгөрүлгөн жок. Мындай өзүнүн сапаты өзгөрүлдүбү? жок. Сиз кандай баа бересиз? Мындай бир караштан. Курамдын 60%-нан жогорусу өзгөрүлдү. Бүгүнкү күндө бул 6-чакырылыштын депутаттарына баа берүүгө эртерээк деп ойлойм. Уже азыр деле берсе болот. Абдан эле катуу иштеп коюшту бир жылдын ичинде эле. Саясий баа кийинки шайлоодо эл тарабынан берилет. Бүгүнкү күндө менин оюм өтө эле популисттик. Жанагыны айтып атпайбы, өзүңүз айтпадыңызбы? Мындай идеянын тегерегинде бир ой менен бириксе деп, ошондой бир секирик болдубу? Жок, бир кадам жасалдыбы ошого багытта? Жок, ошол багытта кадам жасалбай эле бир кадамга артка кетти окшойт. Ошондой эле көз карашта болуп турабыз бүгүнкү күндө. Эмнеге дегенде 5-чакырылышта аябай көп мыйзамдар кирген, жакшы мыйзамдар кирген. Бүгүнкү күндө андай мыйзамдарды көрө албай турабыз. 5-чакырылышта мен өзүм 20-га жакын мыйзам жазгам. Биз балдар бакчаларын налогтун баардык түрүнөн бошотконбуз. Жол жапкандарды токтотконбуз бир эле мыйзам мененчи. Анан ошол айырмасы бар. Азыр ошол аябай көп жакшы мыйзамдарды жазган болчук да. Бүгүнкү күндө популисттик эле кадамдарга барып жатышат. Элдин социалдык жашоосун өзгөртүүгө багытталган мыйзамдарды кабыл алып атышат да. Алып чыккандан четте турушат. Мен ушул суроону сураганымчы. Жеңиш мырза, азыр Айнур айым сөз. Мен ушул суроону эмне үчүн сурадым? Биздин шайлоочулардын арасында мындай 5-чакырым депутаттарынын аты жок азыркыга чейин. Анткени булар мындай карап, мыйзамдарды кабыл алганда өтө мындай кандай десем, аккуратный эме кылчу да, подход менен.
азыркы депутаттарды олигархический парламент деп коет, эмтен эле. Анткени булар биринчи келгенде эле акчасын чачып киришкен болчу. Андан тышкары баягы курамын карасаң, баягы мыйзам кабыл ала турган деле кишилерди аз тапсаң. Тапса дагы баягы мыйзамдардын демилгеси, сапаты дагы аябай мындай ылдый да. Анан кийин кабыл алганда, мисалы үчүн биринчи, экинчи окуудан өткөндө, үчүнчүгө келгенде эле чыр-чатак болуп калат. Мына азыр кече жакында бир ошол эң белгилүү демилгени уже жайындан баштап, ошого биз дагы уже лоббировать этип атабыз да, добуш сатып алууга жол жок деп. Биринчи, экинчи мыйзамдан депутаттар кабыл алды. Анан кийин үчүнчү мына комитетте каралып атканда эле баягы так караганда нормасы аябай эле коркунучтуу болуп калды да. Кийин ошондо эле ойлонуп калышты. Кокой, кабыл алганда биз кантебиз деп. Менин оюмча бул баягы эмне үчүн мен айтып кеттим, кабыл алып аткан мыйзамдардын сапаты өтө эле кандай десем, нулевой деп койсок болот да. Анткени мисалы үчүн катышкан депутаттар 20-25%. Ар бирине өздөрүнө доверенность берип коет, ошол добушту кабыл алышат. Кийин билбей калышат. Мен алган жокмун деп. Мисалы үчүн баягы регистрация боюнча, кантип ошол мыйзам кабыл алынып кетти жогорку кеңеште. Кийин чочуп эле биз андай кабыл алган жокпуз, анан биз билген жокпуз деп чыгышат. Ошондуктан менин оюмча парламентте жергиликтүү кеңеш болобу же жогорку кеңеш болобу, биздин депутаттар барганда өзүнүн жеке кандай кызыкчылыгы үчүн эле барышат деп ойлойбуз. Кээ бир жерде пиар эле болуп калышат. Баягы менин жердешимдин алдында мен айтып коеюн депутат болдум деп ошого дагы барышат. А кээ бирки негизги максаты бул депутаттын сапаттуу мыйзам жазыш. Ошол эле конституцияны кабыл алып атканда кандай процессти бузуп кабыл алышты. Ошого дагы бир өтө биз жарандык коомдордун тарабынан өтө мамиле кылышыбыз керек. Төмөн баа бердик. Кошумчалап коеюнчу, парламентаризмдин Кыргызстанда башаты 1990 жылы 15 декабрда биринчи жанагы Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алынгандан башталган. Ошондо биз тааныбадыкпы, 3 бийлик бутагы болсун, мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот деп. Мына ошондо ыкмалары пайда болгон. Легендарлуу парламентти чыныгы күчтүү парламент деп аташ керек. Себеби мына легендарлуу парламент эч бир популисттик кадамдарга барбастан мамлекеттин түп тамырын, фундаментин түптөп беришти. Азыр 5 менен 6 созувду салыштырганда мен ачык эле айтам, 6 созув бул 90%дан ашыгы олигархический парламент. Акчанын күчү менен келген, эки жол менен келген, эки ыкма менен биринчи куру вадаларды берип, элди алдаган, экинчи акчанын күчү менен келишти. Мына ошонун айынан бүгүн мыйзамдар сапатсыз чыгып атат. Бир мисал, жакында жана 7%дык үстөк кредит боюнча мыйзам кирди, анан ошону биринчи окуудан кабыл алышты. Каршы чыккандар, колдогондор болду. Сиздин кесиптештер, журналисттер барып сурап атат. Каршы чыккандар, колдогондор. Эмнеге каршы чыктыңыз, колдодуңуз десе, иши кылып каршы чыктым. Ичинен эмнени айтып бере аласыз десе, мыйзамдын ичинде эмне деп жазылганын билбейт депутат. Анан эме элестетиңиз, ошондой мыйзамдар менен биз жашашыбыз керек. Бул өтө кейиштүү, бул трагедия да. Демилгелердин арасында да билбейт. Анан Дұрыс, башка депутаттар, авторлардын мына ушул жерден мындай суроо туулат да. Канткенде оңолобуз депчи, канткенде оңдосо болот. Мисалы туура парламенттик системаны биз алганыбыз бул кыргыздын элинин менталитетине, каада салтына, тарыхына, баарына туура жооп берет да. Коллективдүү чечим кабыл алуу. Бул дайым кыргыз ушуну туу кылып келишкен да өзүнүн тарыхында. Ал үчүн парламент жакшы болуш үчүн саясий партиялар чындыгында накта партияларга окшоп мындай өзүнүн ишин жүргүзгөндү үйрөнүш керек да. Саясий партиялар эмне үчүн азыр деген ошо бара албай атат. Ал элдин колунда болуп атат да. Биздин шайлоочулардын саясий маданияты өсүш керек да. Шайлоочулар алданбай тандаганды үйрөнүш керек. Кайсы партияны? Ошондо ошо тандап программасын окуп аракет кылайын десе жанагындай болуп атпайбы? Кече бул партияда жүргөн киши бүгүн келип бул партияга катышып алып, анан кийин элдин башын айландырып, тигил жакта жасалбай калган ишти тескери бурмалап, бул жактан жасай турган болдук, мына ушул жагдайды ушинтип коюп турбуз деп эле элди алдап атып, анан элдер түшүнбөй калды. Ошон үчүн эң биринчи шайлоочулар өзлөрү алданбай, туура тандаганды үйрөнмөйүнчө саясий партия оңолбойт. Саясий партия оңолмоюнча парламенттик башкаруу орнобойт бизге. Парламенттик башкаруу толук кандуу орномоюнча Кыргызстан оңолбойт да. Бүт баары бири-бирине байланыштуу да.
Эң башында эл турат да, шайлоочулар. Туура Ошол жактан тандоо, башташ туура керек. тандоо деген эмне экенин дагы түшүнбөй атпайбы? Кайсыга, кимисине добуш берсе да жаңыла турган жагдайда азыр. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Тандандын арасында да эл тандоого аябай шайлоочулар ошо сиз айткан партияны шайлап берет, анан партиянын негизинде парламентаризм түзүлөт да. Бирок Тилеке Каршы Алмаз мырза айткандай, элге жаккан нерсени партия айта берсе ал айла жок добушун бере берет экен. Эл ачка болсо ага акча берип койсо ал добушун бере берет экен. Ошон үчүн муну жөн эле жайгарып койсок, анда эртең талкаланат партиялык түзүм. Муну мыйзам түрүндө жөнгө салса болот. Жана силер чыгарып бекитип берген 99-жылы бекиген саясий партиялар жөнүндө мыйзамга принципиалдуу өзгөртүүлөр киргизиш керек. Биринчи, жанагы партиянын курамы боюнча, партиянын түзүмү боюнча, партиянын принципиалдуу багыттары боюнча ошолорду киргизип, карап бекитип койсо болот. Мисалы, Россияда партия катталгандан кийин 3 жылдын ичинде шайлоого катышпаса, ал партия каттоодон алынат. Мына бизде 200 эмес, анда бир 5-6 эле партия калат. Экинчи жана шайлоо босоолорун көтөрүш керек. Анан ошондо партиялар мындай бир ыкчамдалып биригет да. Туура, мен колдойм. Мисалы, азыр мезгил өзү бизге талап кылып атат да, ошону оңдош керек. Бир эле мыйзамды кармап отура берген болбойт да. Азыр оңдомоюнча, реформа кылмайынча мыйзамдын баары өзгөрүп туруш керек болот. Анда канча жаш партиялар өтпөй калышы, өспөй калышы дагы мүмкүнчүлүгү бар да. Жок, эми өтпөй калса, бул деген мектеп, саясий мектеп. Саясий мектептен баары тең. Бирөө 2 алат, бирөө 3 алат, бирөө 4, бирөө 5 алат. Анан Ошентип отургандан бүтөт, саясий университет бүтүп чыгышат. чыгышат. Баарына тең даяр шарт болбойт. Биз бүгүнкү күнү партиялар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизген менен абал оңолбойт да. Биз бүгүнкү күнү шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизсек, шайлоо кодексинин 90% алмаштырсак, ошондо оңолот. Биз кантип алмаштырышыбыз керек? Биз партиялардын баардыгы шайлоочу менен жолукканда чогуу барып жолуксун. Чогуу барып жолукканга мамлекеттик органдар шарт түзүп берсин. Ал акчасы бар бай партиялар өзү жалгыз барып алып туруп стадионду толтуруп ээлеп жолугуп, анан акчасы жок жаш жигиттердин партиялары бир бурчта 4 киши менен жолугуп өткөргөнү токтотуш керек. Ал конституционный законго кирсе, ал нормалар жарабайт. Анткени конституционный закон, ошол мыйзам, бул шайлоо процессинин эмесин, иретин келтирет. А сиз айткан демилге бул как раз таки политикалык партиянын мыйзамына кириш керек болот. Жок, Анткени баягы шайлоо кодексине биз жасап чыкканбыз. Тилекке каршы убакыт жетпей калып өткөрө албай калганбыз бул мыйзамды 5-чакырылыштын акырында. Биз үйрөнө турган мамлекеттер бар. Мисалы үчүн теледебаттарды бериш керек. Мамлекеттин эсебинен бардыгына бирдей убакытты бериш керек. Берилип атат. Анан теледебаттарды бергенде бир гана саясий партиянын лидери келип эле дебаттардын баарына катышпастан, жок дегенде бир 20 багыттагы талкуу болуш керек. Медицина тармагында. Жок, быйыл аябай жакшы дебат болду. Аны баалап кетсе болот. Талкуулар болсо, жакшы дебат ошондо өткөн шайлоочу 15-жылы. көрөт кайсы партияда адистер бар экен. Сиз айтып аткан бүгүн Кыргызстанда шайлоо кодекси эмес, шайлоо мыйзамы бар да. Конституциялык мыйзам. Анан сиз айткан конституциялык мыйзам. Сиз айтып аткан бул шайлоо жөнүндө болуп атат да. Биз партиялардын принципиалдуу түзүмү тууралуу кеп кылып аткандан кийин бул жерде мына Жыпар Жекшевич кабыл алган 99-жылда мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Мына ошолорду жөнгө салыш керек. Анан эң өкүнүчтүүсү ушул саясий партиялар жана добуштар сатууга каршы чыгып, башынан демилге көтөрүп келип, биринчи, экинчи окуудан өтүп, үчүнчү окуудан күн тартибинен алып салды комитеттен. Бул эмнени билдирет? Жок, алып салган жок. Күн тартибине кирбей калды. Тоскоолдук кылып, баягы кворум жок болуп калып, ошону кабыл алынбай калды. Эң керектүү мыйзам. Мына бул ушу күн тартибинен алынды деген эле нерсе да, каралбай калды деген нерсе да. Мына бул жерден шек саноо бар да. Себеби ошол эле демилге көтөргөн чоң партиялар эртең демек алар добуш сатып алат. Кармалып калгандан коркуп атышат. Себеби ал жерде катуу чаралар көрүлгөн. 3 жылдан 5 жылга чейин. Даже 7 жылга чейин. 7 жылга чейин. Бул частно-публичныйдан да частный. Мына ушундай мыйзамдар кабылбаш керек деп ойлойм да. Себеби мына саткандар дагы, анан сатып алгандар да жазаланышы керек. Анан бара-бара мыйзамдаштырып келсек, партияларга тартип келет. Бул жанагы саясий партиялар жөнүндө мыйзамга кандай өзгөртүүлөр киргизгенде иреттелет да? Булчу, бул иреттелбейт. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө бизде 200дөн ашык партия бар экен деп, bundan трагедия жасабаш керек. Партиялардын көбөйгөнү бул эмнени билдирет? Демек, бизде коомубуз жакшы жакка өзгөрүп атат. Коомубуз мыйзамдуу түрдө бийликке барайлы деп гана партия түзөт да. Мыйзамсыз түрдө бийликке бара турган кишиге партиянын кереги жок.
Ал жөнүндө митингти жасап отуруп түзүлгөн себептердин бири, бир максаты тилекке каршы. Мына сиз да 5-акыш депутат болбодуңузбу? Ушул азыркы отурган депутаттар жаңы идеология киргизип атат. Жаш өспүрүмдөргө төшпелге ал, мандат ал, депутат бол. Депутат болсоң бийлик болот, байлык болот деген идеологияны алып келип коюшту да. Бул эмнеден келди? Бул акчанын күчү менен келди. Ошон үчүн биз айтып атабыз да, эң биринчи партия жөнүндө мыйзамды өзгөртөлүк. Андан кийин түшүнүктүү элге берелик. Жок, азыркы мыйзамчы Анан сиз айткандай караколдо, мисалы үчүн жаңы партия табылга деген, ал болсо эч кимге белгисиз эле партия, кече эле төрөлгөн партия, бүт партиялардан созуп кетти. Ошон үчүн менин оюмча мындай мыйзамды азыр көп өзгөртүү киргизиш негизи бул баягы мен ошол биздин жогорку кеңеште вообще парламентаризмге өзүмдүн эмесин защиту парламентаризм айтып кетейин. Мына азыр эң кыйынчылык болуп азыркы парламентте, азыркы убакытта мына конституция киргизилип атпайбы? Ошондо биз мындай шайлоочулар негизи баягы парламентариялардын кандай анык эмесин көрүп отурабыз, жүзүн көрүп отурабыз. Ошол дебаттар, уруш чалыштар биздин шайлоочулардын көзүн ачып атат. Ал бир. Бул дагы бизде демократия платформасы бар деп эсептейбиз. Анткени башка биздин коңшуларды карасак, андай процесске эч көзөмөл боло албайсыңар. Мүмкүнчүлүк жок. Андан тышкары мындай кыска айтып кетейин. Ошол парламентаризм сөзсүз өсө башташ керек да. Эми жаңы конституция менен кандай болот билбейм. Анткени баягы императивдик мандат дейт да. Баягы жаман же каршы болгон депутаттарды кийин партия өзүнө чакыртып алат да. Анда бизде баягы бүт парламент эме болуп калат да, баягы молчаливый парламент деп коет да. Ошол акыбалга келсек, ошол жаман болот деп ойлойбуз. Жапар ага, кыска эле айтсаңыз да, жергиликтүү кеңешке бараткан партиялардын баары эле ушундай кеп этет да. Азыр эл эмнеге көңүл буруп кандай тандоо кыла алат? Туура тандоо кылыш мүмкүнчүлүгү барбы? Кыска эле бир 30 секунд. Азыр эл баягы чыныгы баягы саясий программасы бар, чыныгы идеологиясы бар партияларды көрбөгөндөн кийин булар ушу азыркы болгон партиялардын ичинен салыштырмалуу тандай баштады да. Ким эмне жасап берет деп мына ошол менен тандап калды да. Бул да туура эмес да. Биз мен ойлойм азыр деген мына чындыгында бул деле жөн эле сүйлөп атат, популисттик сөздөрдү айтып атат, булар жасап бербейт. Булар деген колунан келет деген тандоо жүрүп атат да азыр. Чындыгында партиялардын баягы өзүнүн багыты аныкталыш керек да дегенде. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, багыт деген нерсенин түшүнүгү абдан узак, терең жана чоң экендигин эсиңиздерге алыңыздар. Себеби бүгүн бирди сүйлөп аткан партия эртең экинчини сүйлөй баштаган болсо, алардын туруктуу позициясы, багыты жок деген эле жөнөкөй түшүнүктөн улам тандоолорду кылса болот. Анан эң негизгиси жогорудан бери биз талкуулап аткандай, партия деген түшүнүк бул 5 адамдын акчалуулардын чогулуп алып, анан кийин бийлик жүргүзөлү деген оюнуна айланып кеткендигин биз көрүп атабыз. Бирок биз аны өзгөртүүнүн жолу катарында биздин добуш маанилүү экендигин дагы белгилеп атабыз. Балким өзүбүздүн колдон келген салым, аракет катарында ушул жактан баштап бир туура тандоо, добушту сатпай туруп, таза тандоого, акыйкат шайлоого бара турган кадамдарды жасаган дагы мезгил келди деп пикирибизди билдиребиз. Жана саламаттыгыңыздар.